Интернетте тараган бул тасмада Чаткал районундагы Эти Бакыр Терексай ишканасынын аймагында 15 адам милициянын Шумкар Атайын багыттагы 3 кызматкерин ур токмокко алганын көрүүгө болот. Милициянын маалыматына ылайык бул окуя өткөн айдын башында болгон. Аталган факты боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш иши козголуп, 2-декабрда Чаткал районунун Терексай айылынын 14 тургуну кармалган. Бүгүн дагы бир шектүү камакка алынганы белгилүү болду. Аларга 2 берененин негизинде айып тагылды. 6 ноября 2018 года по данному факту следственной службой Бул факт боюнча 2018 жылдын 6 ноябрында кылмыш жаза кодексинин бейбаштык жана бийлик адамына кол көтөрүү беренелери боюнча иш козголду. Тергөөнүн ыкчам иликтөөсүнүн негизинде Эти Бакыр Терексай ишканасынын видео байкоо камераларынан материалдар алынып, анда милиция кызматкерлерине күч колдонгон 15 адамдын өздүгү аныкталды. Алар 2-декабрда Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгына алынып келинип, териштирүүнүн негизинде ошол эле күнү 14 адам тергөө абагына камакка алынды. Бүгүн дагы бир шектүү кармалды. Учурда кылмыш иликтөө жүрүп жатат. Азыркы тапта Терексайда абал тынч. Кечээ күнү Терексай айылынын 200дөй тургуну айылдын борборуна чогулуп, кармалгандарды бошотуу талабын коюшту. Жергиликтүү тургундар чатактын башталышына 5 ноябрда кен жайгашкан аймакка айыл жашоочуларынын бири малын издеп барганында аны милиция кызматкерлери кармап алып, күч колдонгону себеп болгонун айтышууда. Бул боюнча бүгүн интернетте видео тасмада жарыяланды. Анда 2-3 милиция кызматкери бир адамдын колун толгоп кармап келе жатканын көрүүгө болот. Бул айыл турган бир бала кызын караганды барган экен. Сол жактан мэрин тирезинде ошо эмгедин балдары 3 баласы ошо баланы жанагы адил сүрөп туруп уруптур. Мугана баланы чыдабай балдарды чакырат. Которуп ташып 14 бала. Эмгедин кол көтөрүшөт да. Акын басып биздин жерибизде өзүбүздүн баларды уруп болчу. Başından beri Türkler görünme Türkleri yaşa bildiğimizde şu Türkler geldi şu bitmese başlamışlardı şundan meseleler ki. Жуманазар Алмамбет уулу андан тышкары жергиликтүү тургундар аталган кенди иштеткен Эти Бакыр Терексай компаниясынын ишин улантуусуна нааразы экенин кошумчалады. Буга чейин жергиликтүү активисттер өлкө жетекчилигине кайрылышып, түрк компаниясынын алтынды иштеткен фабрика куруусуна каршы экенин билдиришкен. Алар алтынды бөлүп алууда цианид колдонулат деп чоочулап жатышканын айтышууда. Эксперттер мындай жаңжалдардын чыгышына аймактардагы жумушсуздук, кендерди иштетүү боюнча конкреттүү программанын жоктугун аташууда. Андан тышкары айрым эксперттер 2008 жылы кабыл алынган жеке тараптар, жамааттар атайын уруксаттын негизинде жер кыртышынан ачык ыкма менен казылган алтынды чайкаганга уруксат берген мыйзамды иштетүү менен бул маселени четсе болорун айтышууда. Эгерде алтынды казайын десең, уруксат берилген, бирок ошол уруксатты деген эч ким элге түшүндүрүп берген эмес да. Аны деген ошентип уруксат берилгенин кайсы шарттар менен деген алтын казылыш керек, кандай мыйзамы бар, элге түшүндүрүш керек да. Жергиликтүү бийлик аны деген жасабаса, эл кантип түшүнөт аны? Кеп ошондо болот атпайбы? 2008 жылдан бери канча жыл өттү? 2015 жылы ал мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизишкен Темир Сариевдин убагында. Ал жөнүндө эл билеби? Жогорку Кеңеш өкмөт билеби дагы эле? Ошон үчүн билбестигинен баарын унутуп калгандан кийин ушундай чыгып атат да. Эл деген ушинтип келип алып туруп бизге жумуш бергиле. Ошондой суроосуна жооп таап алгандан кийин айла жокушууга барып атат да. Ал арада бүгүн да Терексай айылынын эли чогулуп, нааразычылык акциясын уюштурушууда. Жыйынга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, облустун жетекчилиги келишти. Чогулгандар кармалгандарды бошотуу талабын коюшууда. Элди законго такып отургандарда өзгөртүү вообще көрүнбөй жатыр да. Түркиялык Эти Бакыр компаниясы 2015 жылы Терексайдагы кенди иштетүү укугун 20 миллион долларга сатып алган жана Эти Бакыр Терексай ишканасын түзгөн. Учурда аталган компаниянын 25% акциясы Кыргыз алтын ишканасына таандык. Расмий маалыматтар боюнча түркиялык компания Терексай айылына жыл сайын 15 миллион сом өлчөмүндө социалдык колдоо көрсөтөт. Андан тышкары 200 жергиликтүү адамды жумуш менен камсыздайт экен. Бул Кыргызстандагы жергиликтүү эл менен чет элдик инвесторлордун ортосундагы пикир келишпестик жаралган биринчи учур эмес. Буга чейин Талас, Кемин, Тогуз-Торо, Жалал Абад жана Кадамжайда жергиликтүү тургундар инвесторлордун кенди иштетүүсүнө каршы чыгышкан. Мирбек Айтикеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.